Мексиканын Сан-Педро-Уэмелуа шаарынын мэри Виктор Хьюго Соса крокодилдин ургатчысына үйлөндү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Аталган өлкөдө мындай жүрөлгө каады салтты урматтоого болуп саналат. Ага алаяк нике кыйган адам ийгиликке жетет деген түшүнүк бар. Мексиканын түштүгүндөгү жакан шаардын мэри өз элине ийгилик алып келүү үчүн салттуу ырым-жырымдын алкагында сойлоочу жандык менен ыйык нике кыйды деп айтылат маалыматта. Салтанаттын алдында адамдар жабыркабаш үчүн келиндин оозун жип менен байлап коюшкан. Мындан сырткары майрамдык көйнөк жана гүлдөрдөн тачы кийгизип коюшкан. Ага Алисия Адриана деген ысымы ыйгарылды. Мен жоопкерчиликти өз мойнума алам, анткени биз бири-бирибизди сүйөбүз. Бул маанилүү. Сүйүүсүз нике болушу мүмкүн эмес. Мен ханыша кызга үйлөнүүгө макулмун деп билдирген мэр салтанаттын жүрүшүндө. Кыргыз өлкөсүнүн Сауд Аравиядагы элчиси Улукбек Марипов Мекке шаарында Сауд Аравия падышасынын атынан уюштурулган расмий кабыл алууга катышты. Бул тууралуу бүгүн 3-июлда Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык кабыл алуунун жүрүшүндө элчи Улукбек Марипов Сауд Аравиянын мураскер ханзадасы жана премьер-министри Мухаммад бин Салман Аль Сауд менен жолугуп, Сауд Аравиянын жетекчилиги жана элин президент Садыр Жапаровдун атынан Курман айт майрамы менен куттуктаган. Ошондой эле республиканын жетекчилигинин атынан ажылыктын жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы үчүн ыраазычылык билдирген. Мындан сырткары Улукбек Марипов Меккеге болгон ис сапарынын алкагында кыргызстандык зыяратчылар жана ажылык сапарын уюштуруу боюнча республикалык штабтын мүчөлөрү менен жолугушууларды өткөрүп, аларга түзүлгөн шарттар менен таанышты деп жазылат маалыматта. Эртең 4-июлда АКШда жол кырсыгынан каза болгон жарандын сөөгү Кыргызстанга алынып келенет. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлайт. Маалымдалгандай, учурда бул маселе боюнча Кыргызстандын АКШдагы элчилиги жана Чикагодагы башкы консулдугу тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Маркумдун сөөгүн шейшемби күнү жакын туугандарынын коштоосунда жөнөтүү пландалууда деп айтылат маалыматта. Бул маселе Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин жеке көзөмөлүндө турат. Белгилеп кетсек, 1-июлда 42 жаштагы кыргыз жаранынын трагы башка жүк ташуучу унаа менен кагышып, анын каза болгону кабарланган. Нарын шаардык мэриясы электр станциялары менен электроавтобустарды сатып алууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталында маалымдалгандай, пландалган сумма 73 миллион 360 миң сомду түзмөкчү. Тендердик табыштамаларды 14-июлга чейин тапшыруу зарыл. Белгилегендей, мэрия 5 электроавтобус жана 3 кубаттагыч сатып алууну пландап жатат. Бүгүн 3-июлда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан менен Малайзиянын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев менен Зембри Абдул Кадирдин эки тараптуу жолугушуусу өтүүдө. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Саламдашуу жана чогуу түшкөн сүрөттөр аземден соң тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн жыйындар залына бет алышты деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, өлкөнүн тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу боюнча кечээ 2-июлда Малайзиянын тышкы иштер министри Замбри Абдул Кадир Кыргызстанга расмий сапары менен келген. Бул анын өлкөгө болгон алгачкы сапары. Расмий сапардын алкагында Малайзия тышкы иштер министри башчысы Садыр Жапаров, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугушуулар пландаштырылган. Депутат Айсаракан Абдибаева Кыргызстандын аймагында сом менен гана соода жүгүртүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун сунуштады. Документ парламенттин сайтында коомдук талкууга коюлду. Маалым болгондой, мындай мыйзам долбооруна акча массасынын түзүмү жана сомдун жүгүртүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү абдан чоң роль ойногону жана өлкөдөгү бардык экономикалык процесстерге олуттуу таасирин тийгизгени себеп болгон. Ошондуктан олуттук валютанын статусун мыйзамдык жөнгө салуу, акча жүгүртүү тартибин белгилөө, ошондой эле мамлекеттин акча кредит саясатынын негиздерин аныктоо зарылдыгы бар экени айтылган. Азыркы учурда республикада ички соода көбүнчө кыймылсыз мүлк, автотранспорт, кредиттер, турларды уюштуруу чет элдик валютада ишке ашып жатканы байкалууда. Бул биздин улуттук валютабыз сомго басымдын күчөшүнө өбөлгө түзүүдө. Насыя берүү системасында турак жайды бөлүп сатып алууда. Өлкөдө валюта курсу кескин секирип кеткенде дагы валюта курсу жасалма түрдө көтөрүлгөндө жарандар карыздарын төлөөдө кыйынчылыктарга туш болушат деп жазылган долбоордо. Ошондой эле долбоордо интеграциялык процесстерде эске алуу менен улуттук валюта, алтын запастары менен эл аралык статуска жана эл аралык деңгээлдеги жүгүртүүгө ээ болуу алары баяндалган.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.